ысык көл кыргыз бермеди. Мен күндө терезени карап турар элем. Терезени карап бир нерсеге суктанчумун. Мен эмнеге же кимге суктанып жатканымды билчү эмесмин. Бул мен үчүн өтө чоң көйгөй жаратчу. Бир күнү балдар ойноп жатышкан. Балким ошол балдардын ойноп жатканына суктанып жатканмын деп ойлодум. Бирок эртеси балдар чыгып ойношкон жок. Таң калыштуу. А мен болсо дагы деле суктанып отурдум. Бул табышмактын жообун таба албай кыш да келди. Кыш өтүп, жаз келди. Балким бактагы чымчыктардын сайраганына суктанып жатканмын деп ойлодум. Себеби алар кооз үндөрү менен сайрап жатышкан. Бирок чымчыктар балапандарын чыгарып алып учуп кетишти. А мен болсо дагы деле суктанып отурдум. Бир күнү апам тышка кооз гүлдөрдү сейип, сугарып, отоп жүрдү. Балким ошол апамдын кылган иштерине суктанып жатканмын деп ойлодум. Бирок апамдын гүлдөрү ысыкка байланыштуу курап калды. Ошентип бул табышмактын жообун көпкө чейин таба албадым. Жай мезгил эле. Жаңыдан көзүмдү ачсам, терезеден күн нурлары чагылышып тийип турду. Мен шак эле терезени карадым. Терезени карап эң алгач Кыргызстандын бермети болгон ысык көлдү көрдүм. Өтө көбүрөөк суктандым да, мен бул табышмактын жообун таптым деп ойлодум. Көрсө мен көптөн бери ысык көлгө суктанып жүргөн экем. Мен ысык көлдүн жээгинде жашаганым үчүн сыймыктанам. Ысык көл бизге таза абаны, кооздукту, сулуулукту жана байлыкты